Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Студиябыздын бүгүнкү коноктору Араван районунун Төмөйүн айылдык кеңешинин депутаттары. Кош келдиңиздер. Биринчи өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Орозбай Мирлан, Төмөйүн айыл өкмөтүнүн башчысы болом. Айтсаңыз, бул жакка эмне маселе менен келдиңиздер? Бүгүн биз Төмөйүн айылдык кеңешинин депутаттары менен кошо ушул биздин Төмөйүн айыл аймагындагы көйгөйлүү маселелерибизди ошол айтканы, ошондой эле төрага Дастанбек Эң негизги маселеңиз эмне? Эң негизи бизде таза суу маселеси, сугат маселеси, ушуга окшогон эң көйгөйлүү маселелер боюнча келдик. Саламатсыздарбы, урматтуу ушул парламент студиясынын мүчөлөрү, сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Мен Төмөйүн айылдык кеңешинин депутаты Балтабаев Мурат. Ошо биз көйгөйлүү маселелерибизди алып келип, мына депутаттар менен чогуу, өкмөт мүчөлөрү менен чогуу аз болсо дагы суроолорубузду берип, иштерибизди анча-мынча эме чечилди деп ойлойбуз. Ушул Эмне маселе чечилди? Так айтканда. Эми мына мектептер боюнча, таза суу боюнча, садиктер, детсад боюнча, капитальный ремонттор боюнча бир канча маселелер биз сунуш бердик. Депутаттар эмне деп жооп беришти? Акча бөлүп бермей болду, же кандай болушту? Акча бөлүп жаңы баштамай болушту. Иштерди акча бөлүп бермей да болду. Иштерди жылдырганы сөз беришти. Ошол бүтпөгөн иштерди мына жыл аягына чейин бүтүрөбүз деп сөз бериштими? Сиздин оюңузча ошол айылдын эң негизги биринчи кезекте чечилүүчү маселеси кайсыл? Биздики эң таза суу менен сугат суу боюнча эң көйгөйлүү маселебиз ушул. Таза суу айылда жокпу? Таза суу айылдарда бар, эми бизде айылда кээ бирги айылдарда жок да. Ошол бизде 19 айыл бар. Ошо айылдарды кээ бирлеринде таза суу жок. Анан биздин айыл өкмөт райондон, областтан алыс жайгашканда ошону негизинде мына таза суу менен сугат суу, анан таштак жерлерде биздикилер жерлерибиз. Рахмат. Өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Мен Төмөйүн айыл жергиликтүү кеңештин депутаты Адиев Маматали Шералиевичмин. Бир айыл үчүн 17 депутат көп эмеспи? Бир айылда жок. Көп эмес, азыр жетерлик жакшы эле, себеби биздин айылда 20 000 калк жашайт. Айылдарыбыз көйгөйлүү, мына жогорку депутаттар айтып кетти. Бизде биринчи маселе Өзбекстан аркылуу өткөндүгү үчүн суу маселеси кыйын. Жашоо шарттары ошо биздики биринчи суу менен башталат. Жерлерибиз таштак. Ошондой үчүн жетерлик эле депутатыбыз ушул жакшы орточо. Негизи сиздин баамыңызда мына депутаттар шайлоонун алдында барып, андан сырткары бир 2-3 айда бирден барып региондордо жолугушууларды уюштурат да. Өкмөттүн мүчөлөрү дагы барат. Ошол региондо жолугушууларда берилген убадалар, сүйлөшүлгөн макулдашуулар аткарылып атабы сиздин баамыңызда? Кандай болуп атат? Жакшы суроо бердиңиздер, рахмат. Бул жөнүндө мен мынтип айтайын. Бизде ошол именно Төмөйүн айыл өкмөтүдө өзүбүздүн депутат бар, Бакирип Өмүрбек Мырзараимович деген. Ал баланын жаштыгына карабай, ошол депутатыбыз Төмөйүндөгү көп көйгөйлөр чечти. Мисал айтып кетсем, ошол жанагы мен айткан оорукананы полный капремонт боюнча ремонтко 0-дон баштап ремонт. Мектептер, мына мектептер боюнча 4 мектепти фундаменттен баштап ошол убакытта бүтүрдү. Мына сугат суулары, таза суу, бул маселе боюнча дагы үйү ошол жерде Төмөйүн айылда болгондугу үчүн бул тез барып турат, элдерден маалымат алып турат, элдер менен ооз-мооз сүйлөшөт. Ошон үчүн көйгөйлүү маселелердин көбү чечилип атат ошо Өмүрбек Мырзараимовичтин эсеби менен.
Депутаттар ошо чарбалык маселелерди чечиш керекпи же бир кандайдыр бир системдик жумуштарды жүргүзүш керекпи? Кандай деп ойлойсуз? Депутаттар бул чарбалык маселе болобу, башка маселе болобу чечкени жакшы булардын. Чечип атат ошол. Көп нерселер чечилип атат, чечип атат. Жакшы бул депутаттардын. Кандай дагы эмне кемчиликтери бар сиздин оюңузча? Дагы эмнеге жетишпей атабыз? Мисалы, депутат катары айтканда сиздер сырттан көз салган адамдар катары кандай баа бересиздер да? Эми кемчиликсиз иш болбойт. Мен негизден айтканда депутаттардын мурунку ой пикирлери менен же болбосо мурунку саясат менен азыркы саясаттары абдан өзгөрүштөр чоң. Булар дагы ошол элдердин турмушу, элдердин жашоо жакшы жака ынтылуу үчүн, анан кыргыз мамлекетин астыга жылдырыш үчүн чоң салымдарын кошуп атат. Ошого мен ыраазымын ошо депутаттардын өзгөргөнүгө. Олар өздөрүнүн ушул ой пикир жөндөм не дейт, характерлерин өзгөргөнүгө мен ошол ыраазымын. Рахмат. Төмөйн айыл кеңешинин төрагасы Абдисаматов Абдилада. Биз бүгүн ошо Төмөйн айыл кеңешинин бир топ депутаттар келип, ошо парламентте жогорку кеңештин депутаттары менен жыйындар зарында болдук, жана башка бөлүмдөрдө болдук. Андан чыккандан кийин спикер Дастанбек Артисбекович жана Өмүрбек Бакиров, Маннанов депутаты, жогорку кеңештин депутаттары менен биргеликте өкмөттүн өкүлдөрү да чакырылган экен. Ошолор менен биргеликте бир жакшынакай бир чоң жыйын өткөрдүк. Ал жыйында суроо жооптор болду. Биз ушу айыл өкмөтүбүздөгү көйгөйлүү маселелерди боюнча алып келген арыздарыбыз бар эле. Ошолор боюнча суроолорубузду бердик. Мүмкүн болушунча жакшы жоопторду алдык. Ошо спикерибиз Дастанбек Артисбекович жакшы сөздөрүн айтты. Өкмөт мүчөлөрүнө ошондой талаптарды койду. Ошо биз койгон арыздарды, биз берген арыздарды ошолорго жакшынакай кылып, ошол иштерди аткарып беришине аларды милдеттендирди. Мен ойлойм, бүгүнкү биздин келген жол аткарган болгон жолугушуу жакшы жогорку деңгээлде өттү. Bundan жакшы натыйжалар чыгат деп үмүт кылабыз. Сиздер буга чейин дагы ушул жогорку кеңешке келип депутаттар менен жолуктуңуздар беле же бул биринчи жолу? Биринчи жолу буга чейин келген эмеспиз. Эмне түрткү болду ушул жака келишиңиздерге? Кандай эмне демилге болду? Эми бул жерде биздин депутатыбыз Өмүрбек Мырзаимович демилге көтөрүп жогорку кеңешке барып, ошонун жогорку кеңештин иши менен таанышып, ошол жерде ошолорду барып келсеңер жакшы болот. Анан өзүңөрдүн дагы көйгөйлүү маселелериңерди алып барсаңар, ошол жерде биргеликте өкмөт мүчөлөрүн чакырып талкуулап, ошолорду чечип бергенге жардам беребиз деген үчүн биз келип, ушул маселелерди коюп, жакшы деңгээлде чечилди деп ойлоймун. Жакшы. Эми айрыкча мына таза суу менен, иче турган суу менен сугат суу маселесин козгоопсуздар. Эми ушул сиздердин айыл таза сууга, сугат сууга качан жетет деп ойлойсуздар? 20-жылга ошо баягы 2 чоң насос станция ишке түшөт деп убада берди бүгүн. Анан берги Кыргызстан айылына келчү канал дагы жакын ортодо бүтүп калат экен. Рахмат. Мен Жолдош Кошкорбай. Ошол сугат суу маселеси боюнча мен проекттерди өтпөй, ошол тоскоолдук болуп аткандары жөнүндө келип, мен ошол келип ушуларга суроо жооп бердим. Министрлерге, суу чарба министрлиги жетекчилери келген, ошолорго суроо бердим. Бул биздин Каримберди участкасына Өзбекстан аркылуу суу келип, биз ошол өзбектерден өткөн сууну ичебиз да, агын сууну. Ошол агын суу келбей калды азыркы мезгилде. 15 сентябрдан бери. Ошол көйгөйлүү маселелерди чечкенге келип, проект 3 вариант боюнча түзүлгөн. Ушул маселени чечип берүүнү сурандым. Жана калган таза суу маселеси бар. Азыркы мезгилде магистралды каналыбыз бүткөн, веткаларын да бүтүп койдук. Кудай кааласа акча быйылкы жылда мына
Өмүрбек Бекиров Өмүрбектин жардамы менен ошо таза сууга, сугат сууга чоң жардам болуп жатат, проекттерди ашырууга. Бизде ушу эгиндер мурда 2 түшүм алсак, күн ысык болот да бизде. 50 градуска чыгат. 50 градуска чыккан жерде 2 түшүм алса болот. Ошол 2 түшүм ала албай, азыр биз 1 түшүмдү да жеткизе албай жатабыз. Баягы каны жетпеген адамдай болуп, 1 түшүмдү да толук алганга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Ошон үчүн биз Сиздердин айылда эмне, кандай айыл чарба өсүмдүктөрүн? азыр мурда биз пахта, тамеки, картошка сабыз, пияз эгичи элек. Азыр көп суу ичүүчү эгиндерди токтотуп, только бак тиге баштадык. Бак дагы ушул мезгилинде эрте суу болбосо, анын да мөмөсү гүлдөгөндөн кийин куруп калат экен. Ошол мезгилде биз сааттап ичебиз, 3 саат, 4 сааттап кезектеп, элдер бири-бирин контролдоп, ушинтип суу ичип Ушул турабыз. сугат суунун тартыштыгы, иче турган суунун тартыштыгы жергиликтүү жашоочулардын турмушуна кандай таасир берип атат? Өтө орчундуу, өтө көйгөйлүү таасирин берип жатат. Эгиндерибиз, алыс турган эгиндерибиз кургап калып жатат. Эгин жакшы болбой, түшүмдү жакшы бербей, эгинди да алуучулар, мисалы сатып алуучулар чоң болсо алат экен. Майда болуп калса албайт экен. Мурда биз буудай эгет элек, буудайыбыз зире баш болуп, буудай 3 тонна, 4 тонна ала турган буудайларыбыз 1 тонна, 1,5 тоннага түшүп калат эди. Азыркы мезгилде эгиндерибиз дагы мына бак эксек, багыбыз дагы чоңоюшту ордуга кичинерип, орто эсепте 30 сом, 40 сомдук сатыла турган мөөлөр, слива алмалар 15 сом, 10 сомдук болуп сатылып жатат. Ушул суудун жоктугунан, мезгилинде койбогондуктан, күн ысык болгондуктан, түшүмүбүз дагы аз болуп жатат да. Мына 2 жылдан бери биз ошол айылды өнүктүрөлү деп баарыбыз аракет кылып атабыз да, өкмөт, парламент бүт баары. Анан кийин сиздин баамыңызда өзгөрүүлөр байкалып атабы ошо өнүгүү жагына? Өзгөрүүлөр байкалып жатат, бирок биз алыста жашагандыктан биздин айылдарга бул немелер жетип барышы өтө кыйын болуп атат, маселелерди чечүү. Ошондуктан биз ушу айыл өкмөттүн депутаттары, өзүбүздүн депутаттар Жылыш барбы же жокпу? Азыркы мезгилде жылыш бар. Жылыш бар, мектептер курулуп жатат, садиктер курулуп жатат, больницалар, жол, каналдар бүт курулуп жатат. Бирок булар дагы жетишсиз да. Бизге энди ушул куруучу немелерибиз эми барды бизге. Ошондуктан биз энди ушул немеге жеттик да. Деңгээлге жеттик. Азыркы мезгилде элдин көйгөйүн чечүүгө толук биздин мүмкүнчүлүгүбүз болбой жатат да. Рахмат. Сиз. Ассаламу алейкум. Мен Шералиев Камжибек Маматразаевич. Ошол Араван районунун Төмөйүн айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин депутатымын мен дагы. Бардык маселелерибизди, ушул элдерде жаралган, жүрөгү өйкөгөн маселелерибизди толук айттык. Ошо рахмат биздин ушул жогорку кеңеш депутаты Өмүрбек Мырзабаевичке. Бул эми жогорку кеңешке келип, ушул ак үйгө келип, Бирок эми биринчи жолу болуп маселе атат да. чечилген жок да, сиздерге убадалар гана Жок, берилди. чечилди. Маселелер эми каныга турган маселелерге жооп алдык, көптөгөн жоопторду алдык. Эми Кудай кааласа биз элге барып, туура эл менен байланышып, бул жерден уккандарыбыз элге түшүндүрүү иштерин алып барабыз Кудай кааласа. Эми көп түшүнбөстөн болот да. Ушу Кудай кааласа биз өзүбүз түшүнүп көргөн нерселерибизди барып элге жайылтабыз. Эми сиздер мына жогорку кеңештин ишин да көрүп чыктыңыздар. Бул жердеги эл өкүлдөр кандай иштеп атыптыр баамыңыздарда? Биз эми ошол сессиясына катыштык. Биз дагы катыштык. Жакшы. Эми элдердин арасында жогорку кеңештеги болгон көз караш ар кыл да. Бизде дагы эми келип көзүбүз менен көрбөгөндө башкача эле, бирок өзүбүздүн көзүбүз менен көрдүк. Чындыгында депутаттар иш кылып атат экен. Жакшы, бардыгы жакшы экен. Негизи эле жакшы маанайдабыз да, жакшы көз карашта. Жакшы көз караш пайда болду бизде. Бүгүнкү келип ушул катышканыбыздан өтө жакшы жыйынтыктарды алдык да. Буга чейин терс көз караштар да бар беле? Буга чейин бар эле. Буга чейин депутаттарга болгон терс көз караштар бар эле.
эми буга чейин эми көз көрбөсө билбейсиң да, адам качан гана көзү менен көргөндө ишенет экен да. Көзүбүз менен көрүп ишенип атабыз. Жогорку кеңеш жөнүндө эмне деп айтчуңуздар эле? Эл катары жаман ойдо болгон жаман ойдо, жакшы ойдо жакшы ойдо. Жакшы, бардыгы жакшы. Рахмат. Сиз чекесине баштап. Мен Төмөн айыл өкмөтүнүн айылдык кеңешинин депутаты Кабылов Махамат Дайыр. Мына бул биздин айыл өкмөттө айрыкча ушул телевидение маселеси өтө орчундуу эле. Кыргызстандын телеканалдары бири да тартпайт. Биз Өзбекстанга чектеш болгондугубуздан Өзбекстандын 24 каналын көрөбүз постоянно. Биздин жаш балдарыбыз деле бардык биз өзүбүздүн Кыргызстан телеканалдарын көрө албагандыктан ошол маселелерди койдук. Ошо бардык бизде кайсы көйгөйлүү маселе болсо бардык ошол департаменттен, министрликтерден чакырып келип, Азыркы учурда Кыргызстандан бир да телеканалды көрө албайсыздарбы? Биз эми кээ бир айылдарда көрсөтөт, 1-2 канал көрсөтөт, кээ бир айылдарда вообще эле көрсөтпөйт. Кыргызстан телеканалы жок. Эми ушул телеканалдар тил маселеси, маданият маселеси, булардын баардыгын сиздер мурда эле айтып, мурда эле депутаттар аркылуу айттырып аттыңыздар да. Анан эмне үчүн буга чейин чечилген жок деп суроо койдуңуздарбы? Ооба. Суроо койдук. Эми мына каражатка байланыштуу биз 2015-жылдан бери, 2010-жылдан бери, 2015-жылда бир кат аркылуу кайрылганбыз. Ошо КТРКнын жетекчилигине жоопсуз калган. Бүгүн келип ошолордун баардыгын айттык. Биз мына 2 жолу, 3 жолу кайрылганбыз, бирок эч ким көңүл бурган жок бизге. Ошол генеральный директордун жардамчысы келген экен, зам. Жооп берди, жазып алды, кайсы айылдарда жок экен. Эми буларда баягыда информация бар экен, бардык жерде тартып атат, көрсөтүп атат деген информация бар экен. Анан биз айттык, биз жок, биз көрбөйбүз. Жок, бизде тартпайт. Ушул маселени өздөрүнө жеткирген турбайсыздар? Өздөрүнө жеткирдик. Эми бизге чейин Качан чечилет деп айтышты эми? Качан чечилишин айткан жок. Эми чыккандан кийин дагы ошол кайсы айылдарда телеканалдар тартпаганын точно бизге толук айтып берсеңиздер, ошого карап биз ошол жерлерге немени күчөтөбүз деди, көзөмөлдү. Сиз? Саламатсыздарбы? Менин атым Рустам Фуланбек. Төмөн айыл өкмөтүнүн депутаты болом. Биз көптөгөн маселелер менен эл менен иштешебиз. Өкмөттүк деңгээлде чечиле тургандарды өкмөттүк деңгээлде, райондук деңгээлде чечиле тургандарды райондук деңгээлде чечип келдик дагы. Анан эң көйгөйлүүлөрүнү ошо жогорку кеңеште өзүбүз аралашып, маңдай тескеп отуруп чечкенге аракет кылып, ошо маселелерди тизмектеп келдик. Эми колдон келишинче түшүндүрүшкө аракет кылдык. Убадаларын беришти. Жакын аралыктарда 2019-2020 жылдарга бюджеттеге киргизип, мүмкүнчүлүк болушунча чечип бергенге убадаларын беришти. Сиздин оюңузча ошол айылыңыздын кайсыл маселесин эң биринчи кезекте чечилиши керек деп ойлойсуз? Менин оюмча, кесиптештерим айткандай эле таза суу маселеси, анан Өзбекстан менен чек аралаш жайгашканыбыз үчүн ошол чек араны делимитация, демаркацияны тездетип тактап беришсе, ошол биздин эң көйгөйлүү маселелерибиз. Рахмат. Келиңиз. Биз ошо айылдык кеңеш депутаттары ошо элдин арыздаттанулары ушунун негизинде жогорку кеңешке келдик. Бул жерде биздин жогорку кеңештин депутаты Бакировичтин демгеси менен бүт министрликтер, ведомстволор чакырылды. Бетин-бет отуруп маектештик. Биз суроолорго бердик. Канааттанарлык жооп беришти да. Эми сиздердин айылдын маселелерин уктук. Чек ара маселелери, суу, суга суу, жайыт. Булардын баардыгы көп жылдардан бери уланып келатат да. Сиздердин баамыңыздарда кандай эми ушул айылдын өнүгүшү, айылдын мындай келечек тагдыры кандай болуп атат сиздердин баамыңыздарда? Энди бизде биздин Төмөн айыл өкмөтү өтө шарты оор, резкий континент деп коет. Жазда ысык, кышта суук болот. Энди мунары заманга карап өнүгүп атат. Элибизчи.
экономикасы жакшы. Азыр енді бізге ең бірінші таза су болса, ичүү суулар болса, элдин жашоо жакшы эле. Алдыга жылып атат экономикасы. 20 000 адамдын мындай жашоо турмушун жакшыртыш үчүн мисалы жогорку кеңештен, өкмөттөн кандай аракеттерди күтөсүздөр? Ошо биз берген суроолор, маселелер чечилет деп биз ишендик да. Бул жерде ооз-мооз сүйлөштүк ведомство менен. Биз берген немелер протоколдун негизинде спикер тапшырма берди. Эми тапшырмалар буга чейин деле берилген, буга чейин деле айтылган, буга чейин деле жолугушуулар болуп аткан. Сиздердин ошол ишенимдин, үмүттүн чеги болобу? Болот, биз ишендик да, ишендирди бизди. Ишенебиз деп ойлойм. Дагы деле. Ишенебиз. Мен Төмөн Айылдык Кеңеш депутаты Юлдашев Эмилбек Ибраимович болом. Эми ушул коллективдер менен элдин көйгөйүн көтөрүп, ушул өзүбүздүн акебиз Өмүрбек Мырзаевичтин чакыруусу менен, өзүбүздүн кызыбыз менен ошо айыл өкмөт боюнча депутаттарыбыз 21 депутат ошол жогорку кеңешке барып, жакындан таанышып, өзүгө сабак алайлы, үйрөнөлү, андан ары эл берген бизге көйгөйлөр, өзүбүз көрүп жүргөн айылдагы көйгөйлөрдү чөй жерде чечип кетели деп келдик. Ошо сиздер жашаган айылдын жашоо турмушу жакшырат дегенге үмүт барбы? Албетте жакшырат. Ал эмнеден билинет? Ал ушул айылдык кеңештин, жогорку кеңештин ошо эл менен бирдикте иштегени жадан билинет. Иш жүргөн. Кайсыл багытта иштесе жакшы болот эле сиздин оюңузча? Биздин оюбузча ошол президентибиздин чыгарган региондорду өнүктүрүү максатында айылдык жерде көп иштер жүрүп атат да. Ошондон билсек болот, мектептер курултат, бала бакчалар, санариптештирип, интернеттер келатат. Ошо элге жакшы нерселер келатат да айыл өкмөттө. Рахмат. Саламатсыздар. Мен Жолдошев Кайрат Тайырович, ошол Төмөн айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин депутаты болом. Биз эми келген максатыбыз элдин көйгөйү көбөйүп кеткендиги үчүн келдик. Бир эле эмебизди айтайын, мен өзүбүздүн айылда, мисалы Сырт айылында мектеп жок болчу. Баягы эл ашар жолу менен курган, бирок кичине. Ол жерде окуучулар батпай 3 смена менен окуп жүргөн. Азыр эми бүгүнкү протоколдо жазылып тапшырма берилди. 2020 жылга ошол бюджетке киргизишке аракет кылабыз деп Дастанар Арыспекович өзү жана министрликтен келген өкүл сөзүн берди. Мектеп курулат деп. Эми сиз айтып атпайсызбы, мына маселелер көбөйүп атат депчи? Мындай элдин жашоо турмушу оңолот, ошол маселелердин баары чечилет дегенге үмүт барбы? Эми биз койгон маселелер боюнча чечилген болсо, могу суга суу, таза суу, транспорт, байланыштар, ошол маселелер чечилген болсо оңолот буюрса. Качан гана чечилген да. Курук сөз болуп, сөз берип эле калып кеткен болсо, анда эч кандай чечилбейт. Ошо айылдагы жашоочулар ушул мына Бишкектеги жогорку кеңеш, өкмөт жөнүндө ойлору кандай сиздин оюңузча? Мындай булардын ишине ыраазыбы же нааразыбы? Эми азыркы учурда бюджеттин тартычтыгы, каражаттын жоктугу деп эле көп эмеликтер, мирзиттиктер шылтоо кылып атат. Эми жагынан өнүгүп иштеген болсо чечилиши мүмкүн ол жаңы жагдайларга. Бийликке карата элдин маанайы, ою кандай? Бийликке карата эми азыр биздин айылдарда жакшы эле. Иштейт деп аракет кылып, иштейбиз деп аракет кылып, сөз да беришип атат эми иштер. Маеңиздерге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуубуз ушуну менен соңуна чыкты. Биз бүгүн Арабан районундагы Төмөйүн айылдык кеңешинин депутаттары менен баарлаштык. Саламатта калыңыздар.